Кара Суу районунун тургуну Махабат Кадырова боор оорусунун цирроз түрүнөн жабыркайт. Ал жакында Ошмонун клиникасында жасалчу боор алмаштыруу операциясына даярданып жаткан чагы. Бул операцияны Ошто жасаткан алгачкы бейтап болушу мүмкүн. Махабат Кадырованын кызы донор болууга даяр. Учурда анализдерди тапшырып, жыйынтыгын күтүп жатышат. Азыр эмне сууну чыгарсам, ацты дегени бул ичимде суу топтолуп атат. Ошол сууну чыгарса, кеме ошол боорду сүрөткө тартып, дискка. Турциядагы врачка жөнөтөбүз, ал салыштырат. Туура келсе, операцияга даярдашты баштайт. Бул операция буга чейин только чет өлкөдө эле болуп келген да? Эми азыр мен дагы Турцияга же Индияга даярданып жүргөмүн. Азыр фонд ачтым. Фондко акча топтолуп атат. Мугалимдер, ушул Кара Суу район боюнча туугандар жардам беришип атат. Эми билбейм эмне болот. Конечно, ишенем. Мага выбор койгондо Индия же Кыргызстан дегенде мен Кыргызстанды ойлодум. Кече мисалы үчүн мен уктум, кызым жөнөттү. Кыргызстанда Бишкекте биринчи жолу операция жасалыптыр. Раз ыйладым, сүйүндүм. Өзүбүздө болсо жакшы да туугандар бар, жалгыз болот. Гүлнара Маманова бул илдет менен алышып жатканына 5 жыл болгон. Ал аралыкта алсыз организмин начарлап, алмаштыруу операциясын жасаганга ден соолугунун чамасы келбей калган. Ал эми убагында чет өлкөгө чыгып операция жасатып келүүгө каражаты болгон эмес. Мындан улам көйгөйдү башынан өткөрүп, жакындан түшүнгөн адам. Анан индиялыктар келгенде барып көрүнгөндө мени да пересадка деген. Шартың барбы жокпу дегенен шартым жок эле. Жок деп болгон ошойдон лечение алып атам. Анан менин да диагноздорум ушу көгөрүп кетем, одышка көп болом. Эмнете экенин билбейм. Бирок ичиме анчейин суу толбойт. Эми канчалаган ушундай оорулар жүрөт, канчалаган оорулар каза болду, оорулуулар. Ошолорго кичине жардам иретинде жакшы болот деп биз сүйүнүп атабыз, бул жерде жатып алып. Эми ушул Кыргызстан өнүгө берсин. Садыр Жапаровго рахмат. 10-июнда Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында боорду алмаштыруу операциясы өлкөдө алгачкы ирет жасалып, ал ийгиликтүү өткөнү кабарланды. Донордун боору трансплантация болоору менен иштей баштады. Бул бейтаптын сакайып кетишинин белгиси. Ушул тапта бейтаптар адистердин көзөмөлүндө. Президентибиздин жардамы менен, министрдин жардамы менен, министрликтин жардамы менен биз кайрылдык ошого. Өзүм эдип, эки кызды багып атат, жолдош каза болуп калган. Анан ошон үчүн мындай каражат жок, тышка чыкканга деп. Анан Кудайым бур президент менен биздин азыркы министрибиз жардам берип, мына бүгүнкү күндө ошого дайындалып отурабыз. Бул кыргыз медицинасында жаңы бурулуш десек болот. Анткени кыргызстандыктар бул операция үчүн миллиондогон каражат топтоп чет өлкөлөрдөн жасатып келишчү. Ош мамлекеттик университетинин клиникасы дагы боорду алмаштыруучу операция жасоого даярдык көрүп жатат. Ал үчүн атайын аппараттар сатып алынууда. Даярдыктар менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев дагы таанышкан. Боор алмаштыруу боюнча даярдыктар жүрүп атат. Мен өзүм как саламаттык сактоо министри болуп бүт баардыгын көрдүм. То есть мен ойлоп атам, жакын арада ушул Ош мамлекеттик университеттин клиникасында боор алмаштыруу кылабыз. Боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон $1 миллион бөлүнгөн. Расмий маалыматка ылайык ушул тапта Кыргызстанда 17 миңдей адам боор оорусунан жабыркап келет. Алардын ичинен бир канчасы трансплантацияга муктаж. Быйыл февраль айында Кыргызстанда алгачкы жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаган. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды. Кезекте 110 адам турат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.